Асарти деген бир кичинекей ашкана бар экен. Бир күн кечке иштегениңизге ошондо 500 сомдон төлөп берем 500 сомдон төлөп берем деп атат. Не сахар бериши? Умар Даданов. Газ баллон эмне ичинде турат? Күнүнө 2 өңөргө 1000 сомдон дилежеңе өңөргө төлөп берип атам. Ар бирөөнө 500 сомдон төлөп берип атам десеңиз? Ооба. Ар бирөөнө. Күнүнө 1000ден сүйлөшкөнбүз да. Ар бирөөнө 500 сомдон берип атасыз. 500 ооба. Ошондо 1215 касса. Ана мен кантип 2000 сом төлөп берем 2 өңөргө. Көрдүңүзбү? Трудовой договор жок. Ошонун айынан мына ушундай болуп атат да азыр. Бере албайм экен мен. Мен 500 болгонун билгенде мен иштебейт болчумун. Ошо 1000ден эсептеп бериң. Баке азыр бересизби? 1000 сомдон бере албайм мен. Бере албайсызбы? Ооба. Чалыңыз милиция. Достор, азыр арыз жазылды. Айлыгын Оке, милиция кызматы. неме кылайын байке, мен мына 8470 азыр мен болгон акчамды берем, калганын картаңа котором. Менде азыр акчам жок. Байке, азыр толук сумманы бербесе анда сиздерге эле кайрыла берсин. Бул тарапта толук сумманы алгыча. Милиция кызматкерлерине ыраазычылык билдиребиз, байке. Не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан. Статья 4. Закон Кыргызской Республики о защите профессиональной деятельности журналиста. Ассаламу алейкум достор, биз бүгүн Ак Ордо конушундабыз, Бишкек шаарында. Ак Ордо Ала Тоо болуп калат, бул жер? Ала Тоо 3 экен. Гагарина менен түп-түз келгенде, Гагарина бүткөндөн кийин Иманалиева Гагарина деген пересечениеда турабыз ушул жерде. Анан бул жерде Асарти деген бир кичинекей ашкана бар экен. Ушул жерде эже бизге кайрылды. Бул жакта иштеп, андан кийин айлык акыңызды бербей атышат. Урматтуу көрүүчү, эгерде сиз Москвадан мекениңизге жүк ташууну каалап жатсаңыз, менден сизге жакшы сунуш. Заирбек Маматкаримов жана анын командасы бул тармакта 10 жылдан ашык элдин аманатын жеткирүү менен алектенишет. Сиздин жүгүңүздү Москванын кайсыл жеринен болсо да алып кетип, ошол эле жүктү мекениңиздин Жети областына жеткирип беришет. Москвадагы дареги Перовская шоссе 9, строение 7. Бишкек шаарындагы дареги Профсоюзный 38/2. Байланыш үчүн +7 926 788 70 70 +7 929 624 63 64. Кандайча болуп калып атат? Эмне деп айтты бул жердики? Бул жерде мен договордо сүйлөшкөндө күнүнө 1000 сомдон деген да, пока жумуш жүрүшүп, оборотко чыкканча 1000ден төлөп берем. 1 ай договор кылганбыз, 1 ай 1000 сомдон иштеп берем. Макул 1 айдан кийин көтөрөбүз дегенмин. Ага чейин болбостон тамак аштарды кошобуз деди. Мен айттым, помощник аламын, помощникке дагы 1000 сомдон төлөп бересиз, кийин. Сиз өзүңүз жалгыз жетишпегендиктен помощник дагы бирөөнү алып бер дедиңиз. Жок, клиенттер тамак сурагандан мен тамак аш кошобуз дегенмин да. Тамак аш кошойлу макул деп помощник алгандан кийин алар экөө сүйлөшүптүр, мен билген жокмун. Күнүнө 1000 сомдон дагы иштей албай атабыз. Соода жакшы эмес, экөөбүзгө 500дөн төлөп бер деп тиги эже ошентиптир. Ал сөздү мен 3 жума иштеп анан билип атам да, 500гө түшүп калганынчы. 3 жумадан кийин билип анан ызы-чуу салып сиздерге кайрылдым да. Мага ушундай деп атат деп азыр эми. Кандайча ошондо сизге бир күн кечке иштегениңизге ошондо 500 сомдон төлөп берем деп атат. 500 сомдон төлөп берем деп атат. Мен соода болбойт атат, мен сага төлөп бере албаймын деди да. Сиз өзүңүздөр мындай устный эле сүйлөшкөнсүздөр, Ооба, мындай эле сүйлөшкөнбүз. Канча сомдон? Күнүнө 1000 сомдон. Күнүнө 1000ден сүйлөшкөнбүз. Помощник алгандан кийин 500гө түшүрүп койду да. Ошондо канча убакыт иштедиңиз? 3 жума иштедим. Биринчи иштеген күнү 4 күн эле иштегем да. Биринчи жумада 4 күн иштеп, андан кийин целый день иштегем да. Азыр эми ошону 1000ден төлөп бер десем, 500дөн төлөп берем, мен сага акчам жок деп ошентет. Күнүнө 4,5 миң, 3,5 миң ушу тегереги соода болот да негизи. Сиз бул жерге ошондо эртең менен качада келчү элеңиз? Эртең менен 7,5-8 ушул жерде болобуз. Кечке маал 8,5-9 кетебиз. Пересетка автобус менен кетебиз. Ошого күнүнө 500 сомдон төлөп берем деп атат. Атак 1000 сомдон деп сүйлөшүптүрсүздөр. Еще жеген тамак ашыбызды дагы эмне алып жедиңер, ошону жазгыла дейт да, полный жазып, азыр отчет тапшырган кагаздар полный бар да, Ушундай экен достор, тигил күнүнө 500 сомдон иштеп, эртең менен келип, кечинде кетип, 500 сомдон иштеп, анан дагы обедин дагы мени сойтет болот экен эжекеден. Негизи башында 1000 сомдон сүйлөшүптүр да. Сиздин атыңыз ким? Айжамал. Айжамал эже. Жүрүңүз барып көрөлү.
Ушул жер экен достор. Иманалиев көчөсүндөгү жер экен. Каматсар, кандайсыздар? Салам алейкум. Кандайсыз? Жакшыбы? Не сахар берүүсү? Умар Даданов. Ден соңуз. Кандай иштеп атасыздар? Жакшы? Эсте бол. Сиз ким болсуз бул жерде? Мен арендатор. Бул жердин хозяйынысызбы? Аренда калдым. Ким болуп иштейт? Азыр иштебей элем берде ошо. Бул жерде карайсыздар. Газ баллон эмне ичинде турат? Ошо жаңы эле ачканбыз, ошо бияк неме табылбай атабыз. Жаңы эле ачып. Канча убакыт болду ачылганыңызга? 15 күн болду. 3 жумадан ашык уже 1 ай болгон турбайбы? Бул жарылып кетсечи, эжелдин өмүрүнө сиз жоопкерчилик аласызбы? Жок, ошо Сиз көрдүңүз беле биздин берүүлөрүбүздү? ооба көрүп эле жүрөм. Канча эле айтып келдим да газ баллон жөнүндө. Ооба. Чыгарабыз. Айтпады эле бул жарылат беке. Ай, Атыңыз ким дедиңиз? Мейлибек. Белек. Ай. Белек беке. Бул жак деген ушул жерде иштептир. Ооба. Күндө. Трудовой договор жок. Жок. Туурабы? Эч нерсе түзгөн эмес. Устта эле сүйлөшүп турсуздар. Аха. Анан күнүнө 500 сомдон кантип төлөп берем деп атасыз? Жок, биз эми нөлдөн баштадык да жаңы ачтым да берди. Анан бул мен 1000 сомдон сүйлөшкөнбүз экөөбүз. 1000 сомдон сүйлөшүп, бул билем деп келген. Анан жакшы чыгара албай койду да, пирожки билешилерди. Анан кийин бир эже келди. Бул 2 күн иштегенден кийин эле. Анан 2 күн эмес, экинчи жума өткөндө келди. жок, экинчи жума өткөндө келген жок. Мен Сен нарты 3 күн жумада- иштегенден кийин эле Мен келдик нарты деген. жумада 4 күн өзүм биринчи келгенде 4-күнү күнү келдим, 4-күнү күнү 5-күнү күнү суббота базар күнү иштедим. Базар күнү мен дем алам десем, ошо повар эже келе турган болуп калып, ал күнү да иштеп, ошондо целый 4 күн иштеп атам да. Ошо 3 күн 4 күндөн кийин тиги эже келди, туурабы? 4 күндөн кийин. 4 күндөн кийин ал эже келди. Ал эже келди да, экөөбүз сүйлөшүп, тиги эже айтты мага. Экөөбүз пока 1000 сомдук жумуш жок экен берде. 500төн иштеп туралы, 1000 сомду 2ге бөлүп деди. Макул, экөөңөр сүйлөшүп алсаңар иштей бергиле дедим. Ошо менен экөө иштеп атты. Экөөнө 1000 сомдон төлөп аттым дедим. Сүйлөшүп турсуңарбы? Мен ал эже Я, менен сүйлөшпөп турсуңарбы? Мына Дилежен деле айтты го сага. Жо, Дилеже мага мындай деди. 500дөн төлөп берсин, пока кийин көтөрүп берет дедилер. Боптур, өзүңүзгө карайсыз дедим. Кечегиде мен кетип атам, сизге айттым, мен акчама тийбей эле өзүнчө ошо Дилеженин акчасын өзүңүзчө Жок, сүйлөшүп сен албайсызбы? мен сага айттым го түшүндүрүп. Соода 2000 болуп атты да күнүнө. 2000, башында. 3500, 4000 Анан мен закуп алып келип аттым. Ошо менен акча калбай калып атты. Анан 1000 сомго иштеп тургула деп айттым мен. Сиз мага 1000 сомго иштеп тургула деп айттым. Дилеже экөөңөр сүйлөшүпсүңөр. Дилеже мага айтты, мына Дилежени деле мойнуна коюп бердим го кече. Жок, 500 Мага сомдон, айтты Дилеже. 500 сомдон Экөө иштегенди мен 500 сомдон- билгенден кийин сизге ызычуу салдым го, неге мындай кылып атасыз, көрүп атасыз дедим, мен шартым жок дедим. Момдой болуп Мен атат да. буларга Момдой 1000 болуп сомдон атат да, күнүнө негизи төлөп чек бердим. Оксоңуз, Айлыгын. момдой болуп атат да, 500 сомго азыр ким иштейт күнүнө? Эми өздөрү согласие болуп иштеди да. Соода Жок жок. эмес экен да, болгон айтып эмесмин. Трудовой договоруңуз жок биринчиден, майке. Туурабы? Жок. Анан мындай эле Соода- сүйлөштүңүзбү? Будьте добры, просто акчасын берип койгола да, анан 500 сомго элестетиңиз да, обедтерди да жаздыртат экенсиз. Абетти бердин. Жок, мен жазган жокмун абетти. Жазат турбайбы? Жегендерди расходко Эй, жазып бир сом берген жок абетке. Мен эчтекесин кармаган жокмун. Жеп кетишип атты, алып кетишип атты. Мен унчуккан да жокмун. Элестетиңиз байке, эми эртең мен түшүнсөңүз, мен жөн эле айтып баратам. Эртең мен ушул жерге келсе жумушка. Кечинде кетип атат, туурабы? Анан бир күн кечке иштеп 500 сомго Берди, иштейм. соода болбой атты да мына. Эч ким кирген жок, жаңы ачкандачы. Ал Жаңы ачканда. сооданы мисалы сиз Ошону- жумушчуну алып атасызбы? Жумушка алып атасыз да. Биз соода болуп атса мен төлөп берем Сиз деп мени айттым. алып мен. атасызбы? Жумушка алдыңызбы? Соодаңыз болгон жокпу? Аны не волнуйт байке. Жумушка алгандан кийин, Мен жумушка алгандан кийин ошо билем. сиз акчасын төлөп Төлөп беришиңиз керек. бердим 1000 сомдон. Экөөна. Бердиби? Экөөбүзгө 1000 сом 500дөн. Кандай экөөндө 1000 сомдон? Эже сиз канчадан сүйлөштүңүз? Өзүңүзгө жооп берсиңиз. Бир ай договорум, бир ай 1000 сомдон иштеп Күнүнө 1000 сомдон сүйлөштүңүз макул беле? болгон. Күнүнө 1000 сомдон сүйлөшкөндөн кийин акчасын берип Күнүнө 1000 койбойсуздар. сомдон сүйлөшкөнбүз. Анан кийин бул жалгыз иштемек да. Бул билбейт экен. Анан тиги эже келди. Анан экөө иштеп атты. Ал эже билет экен. Анда ошол эжени алып албайсыздарбы? Бияка Анан- кандай сүйлөшсөңүз ошондой төлөп Бул берип экөө сүйлөшүптүр тиги эже экөө. Экөөбүз эми 500төн иштеп туралы пока соода көтөрүлгөнчө анан кийин Кан көтөрүп жокмун берет. деп атпайбы мына? Жок, ал Мына жерде айтып Меки атпайбы? байке, сиз
ошол мага 500дөн төлөп атканыңызды кийин билип мен сизге ызы чуу салдым. Эмнеге мындай кылдыңыз дедим. Еще сиз могу жерде отуруп касса эсептейсиз туурабы? Ушул жерде отурганда мен тиги эженин местосунда туруп мен оромо жайып атканда сиз айттыңыз, тиги Диле айтты, мага 500 төлөп бер, 1000 төлөп бер, Айжамалга 500дөн төлөп бер деп айтты дедиңиз туурабы? А кече мен Дилежеге келдим дагы ошону айттым. Дилеже сиз ушинтипсиз десем, жок, мага Микини алдым алып кеп бер, мен өзүм айтам Микиге деди. Мен айтып айткан эмесмин деди. А сиз дагы прям ошол жерде видео звоноктон мен сизге чалып сүйлөшкөндө мына жерде баягы бут кийим тиккен байке чайчып отурат эле. Күнүнө ошол угуп отурган Мики байке угуп туруң. Күнүнө 2 оңорго 1000 сомдон Дилежеге өкөңөргө төлөп берип атам. Анан байым воскресенье күнү уже зарплатаңарды көтөрөм деп сүйлөштүк, а? Ар бирөөнө 500 сомдон төлөп берип атам десеңиз. Ооба. Ар бирөөнө 500. Күнүнө 1000ден сүйлөшкөнбүз да. Ар бирөөнө 500 сомдон берип атасызбы? 500ден ооба. Ошондо. Мен айтып атпайм, ошо ким иштейт байке 500 сом. Эми иштеди да. Айтып атпайм. Билбезе иштейт да, билбезе. сомдон да атпайбы? Жок, билбезе иштейт да. Мен сизге ишке келген күнү айтканмын, Мики байке ишке келген күнү айткам, мен Билбезе. Россияда Тиги эже келди. Экөө иштеп атты чогуу. Экөөнө 2000 мен кактан төлөп берейин, жаңы ачып атсам өзүм мисалы да. Анда эмне 1000 сомдон деп сүйлөшөсүз? Экөөнө короче 1000 сомдон төлөп бердим мен. Эконо 500 Берелекмин сомдон. бул акчаны мен берем да азыр. Ошо 500 сомдон төлөдүңүз беле? Ооба. Ар бирөөнө. Бияк мен 1000 сомдон сүйлөштүңүз беле? 1000 сомдон сүйлөшкөм, экөө 500 сомдон иштеп атты күнүнө. Жок, сиз 1000 сомдон сүйлөштүңүз беле? Иә, жеке. Көрсөт. Күн сууктарда мына 1215 касса. Ана мен кантип 2000 сом төлөп берем экөөңөргө. Экөөңөр келишпеңер, соода болбой атат. 1000 сомдон 2ге бөлүп иштеп туралы. Ана соода көтөрүлдү. мен келишкен жокмун Дилеже. Мен ошол вопросту мен Дилежеге бердим. Дилеже ушундай болуптур, сени 500гө түшүрүпсүз го дедим. Менин акчама эмнеге тиесиңерден өзүңүзчө сүйлөшө албайсызбы дедим, туурабы? Айтты келгенде. Айжамал экөөбүз сүйлөштүк деди. 500дөн бөлүп иштеп туралы деди. Ал ошентиптир, Айжамал экөөбүз сүйлөштүк деп айтыптыр. А могу жерде турганда үчөөбүз Айжамал экөөңөр, деп Айжамал экөөңөр мен сизге айттым, сиз болсо Дилеже менен Айжамал экөөңөр сүйлөшсөңөр болду, мага разница жок дедим. Мен күнүнө 1000 сомдон төлөй берем дедим. Жок, бул жерде жаңы ачылып атканда биринчи мен келип мен ачтым да, туурабы? Ошону мага келип айтышыңыз керек да. Жалгыз иштедиң го? Жалгыз иштеген күнү. 3 күн иштедиңби? 3 күндү бердим го сага. Жок, бердиңиз 3 күн, 4 күн иштедиң. Анан Дилеже келип ошентип сүйлөштүңөр го. Өзүңөр сүйлөштүңөр го. 1000 сомду 2ге бөлүп иштеп туралы. Антип сүйлөшкөн жоксуз Мики байке. Бир немеге турган. Чакыр Дилежени, чакыр. Мен моюна коюп берем азыр. Чалың өзүңүз. Мики байке, азыр мындай болуп атат да, сиз деген бул жак менен сүйлөшүңүз керек болчу да. Дилеже айткан күнүначы. Көрдүңүзбү? Трудовой договор жок. Ошонун айынан мына ушундай болуп атат да азырчы. Бере албайм дейм мен. Мынаки экөө сүйлөшкөн. Иштетип тургандан кийин 500 сомдон беребиз дегениңиз туура эмес да? Иштетип эмес да, Умар. Мына бул жер турбайбы? Эже айтып атпайбы мен. Касса болуп атса, булар отурат, кечке эле клиент жок. Эже айтып атат, мен билбейм деп атат. 500 сомдон иштеп атканын билчү эмес экен. 1000 сомдон иштеп деп сүйлөшкөнбүз да сиз. Билет. Курста берден айтып атты да сага, экөөбүз 1000 сомдон иштеп туралы деп. Айтып айткан эмес. Ой, ушундай эки сүйлөгөн Мики жамандай. байке. Эки сүйлөп эмес, ошон үчүн трудовой договор түзүп албайсыздарбы байке? Мен тем более Бул жердин официально сизден иштөө кагазддарыңыз барбы? Кагазддар бар, санап-билим станциядан келген кагаздар. Жаңы эле ачып атам мен, эми ошолорду бүтүрүп атам. Ачып тургандан кийин бүтүрөсүздөрбү? Ошон үчүн ушундай ситуация болбош үчүн байке, сиз трудовой договор түзүп алышыңыз керек ар бирөөнүн. Ал оңой эле байке. Официальный зарплатаны өтүүбүздү айтып, ошол жерге коюп коесуздар, бүттү. Эчтеке кагаздар жок анан, конечно, ушундай ызычуулар болот да. Эсе трудовой договор түзсөңүзчү байке, кетип баратканда 14 күн иштеп туруп, андан кийин өзүңкүн отработкага туруп, андан кийин кетет да. Өзүңүзгө жакшы болот. Ушундай достор, ошон үчүн бүт ишкерлерге баягыдан бери айтып келаткан нерсем, трудовой договор түзүш керек да негизи. Санап-билим станция келди беле жеке бул жерге? Келип кетти, тек кагаздары бар. Бүгүн келген? Не дейт келип? Мен тартпай да койгончу. Келип не дейт? Сатын ишкана бар го деди, меники бар дедим, эртең ана берем дедим. Сиздики үйүңүздөбү? Ооба. Үйүмдө меники бар. Бул жердин шартына эмне дейт? Иә. Эми акчасын сүйлөштү, мен өзүм колумга туура келди, иштеп турайын дедим. Жок, санап-билим станциячы? Сынып сынса, иштеке деген деди.
Мен сон книжканы сұрадым, болды анан эме. Болды. Жана еттин эмесин баштады. Ошону кетти. Предписание берген жокпу? Бердиби байке? Алло. Кактас Неге эттеби? срочно келе калсызчы бияка. Ошо разборка болуп атат, биякта келе калсыз. Ой, баягы сиз айткан сөздү мынакей Айжамал келиптир да. Сиз айттыңыз го мага. Айжамал экөөбүз 500 иштеп туралы. Айжамалга айттым деп турабы? Жо, мен биринчи жумуштан келгенде сиз жалгыз иштеп атканда айттыңыз. Ошону Айжамал уккан эмесин билбейм деп атат да. Громкий койсоңуз. Өзүнө угсаңыз. Бияка. 2003 болсо 500 алып турабыздан да десем макул деди. Макул деле өзүбүз көңүл эле 500 иштеп атпайбыз. Ооба. Эмне керек бар анан? Ошо да мынакей өзүңөр көнөлү иштеп аттыңар го анан кийин. Бул эми бияктан башкача сүйлөп атат да. Диля эже, кандайсыз? Жакшы. Сиз ошентип айттыңыз го, соода жакшы эмес, 500дөн иштеп турайлы деп ошол сөздү сүйлөгөндө эми билбейм, эми өзүңүзгө карайсыздар деп ошондой дедим го, мен макул Мен өзүмө дебедим го. карап эмес, Айжамал сен өзүң макул дедиң го, сен ошондо Өзүңүзгө- жок деп Мики айтпайт, мен 500 иштебедим, мен Мики илеже иштесе иштебедим 500, мен иштебедим 500 деп ошондо өзүң айтпайт. Мен Өзүң иштеп 500 отурам. макул деле иштеп атпадың койчу Айжамал. Мен 500 болгонун билгенде мен иштебейт болчумун. Ооба болуп атса, мен эч кандай мен проблема жок. Не деп койсол? Билбейм, өч. Жо, сиз сүйлөштүңүз беле байке менен? 500га түшүргөндөн кийин бул байке мага эч нерсе деген жок. Диля менин маслихатташыпсың болуптур да деди. Бирөөз мага айтпайсың деп бул байкенин өзүнө дагы айттым. Ошол боюнча бул байке деле үн чыккан жок, Диля эже деле үн чыккан жок. Башка иш карап көрдүм, чыкпады. Башында 1000 сомдон сүйлөштүңүз беле? Башында 1000 сомдон 1 айга договор Жакта кылганбыз. көрүүчүлөр да көрүп атат азырчы. Сүйлөшкөн. Бул макул болгон. Экөө ошого макул болуп иштеп аткан. Анан иштебейм деп мисалы мен экөө ошондо сүйлөшкөндөн кийин деле жок, бери аз экен деп кетип калса мен буларды сүйрөп келип иштеткен жокмун да, мисалычы. Кетип калган жок. Сиздин күнөөңүз неме болуп атат да, Макул барып бир оз сүйлөшүп койбойсуз. Макул болуп иштеп атты да, эми мен деле буну бар жумуш кара деп иштеп алдым 500 сом болду да деп кетирген жокмун да, иштей бердим дедим. Кандай кыласыз эже? Ошо 1000ден эсептеп бериң. 1000ден бере албайм, мен кантип берем 1000ден? Сен кызыксың го Айжамал. Байке азыр мондайда кандай болгон күнүдө сиз бул жер менен трудовой договор түзбөгөнүңүзгө сиз ушул жердин жетекчиси катары, ушул жердин хозяйыны катары сиз күнөөлүүсүз да. Азыр мыйзам чегине келгендечи сиз деген трудовой договор түзүшүңүз керек болчу дедим. Трудовой договор жокпу? Мисалы, кандай кылып иштетип атасыздар бул жерде, эмне болуп атат, ушундай ызычуулар чыгып атат, көрдүңүзбү? Мыйзам боюнча иштеш керек болчу байке. Азыр кандай болгон күнү дагы мыйзамга келип туруп сиз күнөөлүү болуп каласыз да. Анткени бул жак менен договоруңуздар жок. Байке азыр бересизби? Азыр бере албайм мен. Бере албайсызбы? Ооба. Чалыңыз милиция. Сход. Мен өзүм эле чалыңыз. Алло, саламатсызбы? Жүзеки кызматы. Саламатсыздарбы? Менин атым Умар Даданов болот, Нисахир берүүсүнөн чалып атам. Ага. Так, Иманалиева Гагарина. Бул жерден тигил сотрудникти келип иштетип, ашкананын ичинен анан зарплатасын берип атышат. Эже, бул жака жүрүрсөңүз участковыйды. Иманалиева Гагарина. Точно адресин жок, только пересечение на квартире. Пересечениеда турабыз өзүбүз биз, ошол жерде. Ага, хорошо. Хорошо. Ушундай туугандар, азыр бул жака участковыйды чакырдык. Анан келип ушул жер кандайча салынып калган, негизи эле жанагы кандай мыйзамдуу эле иштеп атабы, ошол нерсесин баарын тең ошол участковый да караш керек болчу да ушул жерди. Азыр күтүп атабыз. Достор, жанагатан бери милиция чалганыбыздан бери 20 минут өттү, мага эч кандай участковый чалган жок да. Эмгиче келип калыш керек болчу да. Бишкек милиция. Саламатсыздарбы? Саламатчы. Менин атым Умар Даданов болот. Жана чалганбыз сизге 20 минут мурун. Бизге эч ким чалган жок кайра. Участковый чакырганбыз. Нисахир берүүсүнөн чалып атам, биздин сүйлөшүп атканыбыз азыр жазылып атат мендечи. Бул жакта фастфудныйдан зарплатасын бербей атат деп чалып аткам мен. Участковый жиберип коюңузчу деп. Хорошо, байке,
негизи участковыйду эле чакырганбыз да. Азыр участковыйдун баары бош эмес дейт. Бул эжекенин зарплатасын бербей атпайбы? Сиздин зарплатаны Анан трудовой договор эч нерсе жок экен бул жерде. Жөн эле устно сүйлөшүптүр да. 1000 сомдон берем дептир да, андан кийин аягына келгенде азыр 500 сомдон берем. Күнүнө 500 сомдон берем дептир. Так укпайт. кайсы жерде бир? На бул чечет. Асарти? Асартиде. Договор жок эле болчу да бурага. Жок, договор жок. Ошо өзеки эле сүйлөшкөнбүз да. Бир ай 1000ден төлөп берем, пока соода көтөрүлгүчө деген. Макул болгонун ага жетпей эле уже 500ден төлөйм деп. Помощник алгандан кийин мен акчамы 500гө түшүрүп койду да. Эртең менен таң атпай келчүкүн, кечинде кетчүкүн да. Анан ошого 500 сомдон. Карыз менен айырыласыздарбы? Болбой экен өзүнө эле. Сизге жазып берет? Жазасыздар, бересиздер. Көрүүчүлөрүбүз сұранат да. Сизден сүйлөшүп атабыз. Не болуп атабыз? Аты жөнүңүздү айтып атабыз. Бурак Акунов Бактияр Кубанычбекович. Так. Бактияр Кубанычбекович 2025-05. Сиз тергөөчү экенсиз, сиздерге немени жазып койсок болот да азыр, Санап эдимстанцияга, андан кийин налоговыйга да. Сиздер жер посттарды тегилет. Ушундай достор, милиция кызматкерлери келди. Бул жакта 1 сааттан ашык күттүк. Ошол эжекенин зарплатасын алып берген атабыз. Налоговый сотрудниктер менен сүйлөштүк. Ушундай достор, азыр арыз жазылды. Следственный оперативный группа менен азыр бул жака чогуу кирип баратабыз да. Зарплата айына келет. Аренда. Следственный группадан Бурак Пинский роотдан. Бактияр. Бурак Акунов Бактияр. Сиз ким болушуңуз? Мен арендага калып иштеп атам да ошо. Ошо жерде эскен да. Жок, бизге арыз менен айрылган чакырып түшкөн 102 кызматка. Ошонун негизинде келдик. Договор кылыптырсыздар, ушул сүйлөшүү жолу менен. Айлыгын бербей атат экенсиздер ушул киши. Эмне себептен бербей атасыздар ошонун баарын? Айлыгын алып атат. Алып. Бирде милиция кызматкерлерине жооп берип коебуз. Эртерээк. Айлыгын эмне үчүн бербей атасыздар? Айлыгын алып атат. Жумасына алып атат. Бир жумада бир. Сүйлөшкөн сөз боюнча 1000 сомдон сүйлөшүптүр туурабы? 1000 сомдон сүйлөшкөнбүз. Анан жалгыз иштеп аткан. Анан бир эже келди дагы башка повар. Экөөбүз сүйлөшүптүр 500дөн 1000 сомго 500дөн бөлүп иштеп туралы деп. Макул болуп экөө иштеп аткан 500дөн. Ошол 500дөн берип атам. Азыр эже келет атат, ошону чакырдым азыр. Мына азыр келип Экөөңүздөр сүйлөштүңөрбү беле ичерide ошондо? Жок. Сүйлөшкөн эмеспиз. Жер 1000 сом менен 1000 сомдон сүйлөшүптүр. Мен жана айтпадым, жана айтып кеттик эле. Мынакей азыр эже келет атат, күтүп тургула келет азыр. Азыр арыз менен Мен айрылып эсти калп айтсам, мынакей эже мына иштеп атат. Трудовой договоруңар жок да. Бүгүн эле вкладывага 161 форма өткөрөсүңөр налоговыйга. Мен жаңы эле ачылдым, бир жума болду ачылганыма. Эми ачып Карта бир жума болду ачылган. 3 жума. Бир ай болуп калды. 3 жума болгон жок. Мынакей число Документациясын полный жок, документациясын полный даярдап болуп туруп, андан кийин ачышыңар керек да. Туурабы? Газ баллонуңар ичинде турат тигил жерде. Трудовой договор эч нерсе жок. ККМ 0, вообще эч нерсе жок. Мынакей милиция кызматкерлери сиздерге айтып атат азыр. Мен айлыгын берип атам мынакей. Берип коңуздар. Берип атам айлыгын. Жумасына деп сүйлөшкөнбүз, бир жумада бир алып атат айлыгын. Эже келсеңиз. 1000 сомдон деп сүйлөштүңүздөр беле? Мына милиция кызматкерлери турат, бийликтин өкүлдөрү айтпайсыздарбы? 1000 сомдон договорлошконбуз туурабы? Мен сизге айтканмын, помощник алганда помощникке дагы 1000ден төлөп бересиз десе макул болгонсуз. Помощник алдым. Сиздер экөөңүздөр эле сүйлөшүпсүздөр. Мен акчам 500гө түшүп кеткен билген жокмун. Мен экөөңүз эле сүйлөшкөнүп, силер экөөңөр сүйлөшкөнсүңөр. Бир эже Экөөңөр сүйлөшкөнсүңөр. Мен жок болчумун бу жерде. Мага айтты, сүйлөштүк. Анда бизге Экөөңөр сүйлөшкөнсүңөр, экөөңөр макул болгонсуңар. Макул болуп иштеп аткансыңар 500дөн.
өткөн Анда кетип калбайт белеңер, мен макул эмесмин деп. Мисалы. мен билгенден кийин мына сизге чырылдап атам го. Азыр 3 жумадан бери канча Эми бириктирди. айлыгын алды? Канча берди? Азыр Мына эки где-то жума 3,5 миңдей. Могу кече воскресенье бүгүн вторникпи? Ошол болгондон кийин бизге кагаз түрүн Мен эсебим мына жерде полный турат. Күнүнө Сен 1000ден эсебиң- эсеп. Жок, Күнүнө сен- 1000ден эсептегениңизде 10500 беришиңиз керек. Сиз 500дөн берем деп атасыз. 500дөн берсеңиз 5500 болуп калат экен. Мага 1000ден эсептеп бериңиз 500 болду. 5000 эмес. Сага 3600 ушундай берем мен сага. Андай акча тийбейт. Ошондой берем Мына мен сага. иштеген күнү бир Күнүнө дагы ал 1000ден элекмин. сүйлөшкөнбүз. 500дөн иштеп аткансыңар экөөңөр. Берип атам акчаңарды. 500дөн Бербей эсептегенде койгон эспейсиз жокмун. мына иштеген күндү. Сиздер жумушчу Сен алган акчаңды да эсепте да сен. Алган Алып акчаны аткан мен алган акчаларың. акчаны ошо министрликте этебиз. Ошол Министрликте этебиз, ооба мен да эсептеп койгом бияктан. Газ эмне кийсиңер? Ушундай эле газ өйдө жакта жанганды көрдүңөр эле? Ооба. Күйүп калган кыз еще. Газды ошол эми могу чыгарам сыртка. Моголдой жакта мисалы күйүп атат беркич. Бат эле да жанып кетиш. Ол да үчүсү эле жарылат. Айтып атам, эженин өмүрүнө кимдин жоопкерчилиги бар депчи. Мына биз үчөөбүз неме дагы бир повар бар да, ошол келсин. Анан мындай Жок, бир нейсиз да, сиз Ооба. чечишиңиз керек. Сиз бул сотрудник менен чечиңиз, ал эмне кереги бар? жок, алла айтсын да чындыкты. На основании заявления, Жок, мына чындыкты тергөөчү айтсын да турат. чындыкты, айтсын да. Сизде Мен алдап аткан жок болуп атат. мен Сизде алдап аткан жок. мыйзам чегинде сүйлөңүз. Бул жерде мыйзам өкүлдөрү турат, мыйзам Акчасын чегинде берип деп атам атам. мисалы. Мыйзам чегинде деп атам байке. Бул жерде мына мыйзамдын өкүлдөрү турат, сиздерге айтып атат, туурабы? Сиздин эч нерсе договоруңуз жок болуп атат. Аны келгени менен деле азыр аны менен деле договор түзгөн эмессиздерде. Жок, эми мен чындыкты айтып атам да. Мен Мен мыйзам мыйзам чегинде чегинде айтып жокмун атам. мен мисалы. Мен мыйзам чегинде болгондой айтып атам. Мыйзам чегинде айтып атам. 1000 сомдон деп сүйлөшкөндө 1000 сомдон берип коюңуздар да болду. Ошон үчүн трудовой договор түзүшүңүз керек. Берип атам азыр алат неме алган акчасын айтат. Канча сом алганын. Мен берип болгон Сиз жокмун. өзүңүздүн сүйлөшүлгөн сөздү туруш керек да, туурабы? Анан бул ээрчитип келди, анан ал канча киши ээрчитип келет, өзүнүн жумушу да. Сиз өзүңүз договорду беришиңиз керек эле. Жок, айке мындай да. 1000 сом, 2000 сом касса болот. Буларга түшүндүрдүм мен. Мына жаңы эле ачтык. Азыр 1000 сомдон төлөп берем дедим күнүнө. Анан булар 2ге бөлүп ошону иштей берели. Айлык. Андай эмес деп айтып атпайбы? Эми айтып öğretti Умар. Мен деле айтып атпаймынбы? Сиз деле айтып öğretсиз Сен деле анда. мисалы мен Эмне кандай кыйкырасыз айтып байке? öğretti депчи мисалы. Эмне кыйкырасыз? Айтып атпайбы деп. Мен деле айтып Айтып атпаймын. атпайбы, сиз деле айтып бересиз. Жок, мен деле айтып атпаймын. Айтып бербейби деп атпайсызбы? Эми айтып бербейби ошол. Ошон үчүн трудовой договор түзүшүңүз ошол айтып керек. бербейби бу да. Трудовой договор түзүшүңүз керек. Бу да айтып бербейби? Ошон үчүн Айтып трудовой берсе договор түзүшүңүз керек. ишене бербеш керек да. Жок, сизге деле ишенбейсиз анда биз. Болгондон кийин туурабы. Буга ишенип мага ишенбейсиңби мисалы? Жок, анда сизге деле ишенбейсиз дейм. Буга да Жок, ишенбейсиң сиз айтып анда. атпайсызбы? Айтып öğretти деп. Жок, сен айтып атпайсың. Эмне Айтып деп? атпайбы депчи. Голос Мен не деле айтып повышайте. атпаймынбы мисалы? Голос не повышайте, окей. Болду. Мен деле айтып атпаймынбы? Жок, голос не повышайте. Келиңиз. Бу деле айтып атат, мен деле айтып атам. Мен сизге айтып атпаймын, эмне кыйкырсаңыз деле сиздики туура болуп калабы? Жок, мен кыйкырган жокмун. Сен Эй. айтып атпайсың. Бу деле айтып атпайм депчи. Мен деле айтып атам. Сиз айттыңыз аны. Умар, сен өзүң сөзүң айтып атпайсың. Бул айтып атпайбы депчи. Сиз Айтып айтып öğretti бересиз да. Сен деле айтып атпайсың, айтып бересиң да депчи. Сиз деле айтып бересиз да, мен артын деп. Ооба, бир сөз тартышпай. Эжеке, сиз менен трудовой договор түздү эле? Жок, мен Чечишели келдиңиздер. Бүгүн эле Түшүнүп жазып бериңиз. Түздү эле трудовой договор. түскөн жокмун. Мен жөн эле жумушун көрсөтүп берип коем деп келдим. Түзгөн эмес, эч нерсе жок. Деп сүйлөшкөн. На данный момент медицинский книжка жок. Мен данный момент мен үйүмдө бар. Жаңыңызда медицинский книжка жок. Трудовой договор түзүлгөн эмес. Эч нерсе жок. Мен бирок иштейм деп договор кылган жокмун да. Dedi gaz болгондой вообще Аны билем. Билем мен аны вообще ал жөнүндө сүйлөшкөнбүз газ баланс. Ушундай достор. Баягы элестетиңиздер, бир күнүнө ушул жерге келип, Ошбалар жакта жашайт экен, мен эмне үчүн айтып атам. Анан келип кеткенине ошол 500 сом берет экен да. Анан биз сүйлөшкөнбүз дейт. Өзүнчө. Балдар тарткоч, бунун үстүнүн баарын азыр жабылып туруш керек болчу да. Бүт бар экен. Бер кирчи. Газ баллон тарткоч. Халат бакила жепчик эч нерсе жок. Газ баллон тарт. Ушундай эле турат. Бул жагында кайнап атат да. Камера мен токтоп койчу. Пожалуйста. Товарное соседство, эч нерсе жок. Маркировка, сортировка вообще отсутствует, ничего нет.
Ал сен алгандарыңды эсептеп туруп 700дөн эсепте эмне? Сиз буну 700дөн эсептесеңиз, мен алган акчам общий эсепте 2030 сом алдым общий. Андан сырттан 2030 баягы 600 сом албадым беле. Аны жазбапсың. кошулган. Жок, ал кошулбаптыр. Мен үйгө барып ошону кошуп эсептеп жаздым. Азыр мындаки 600 жазылып турат. Мына биякта жазылып коюп турган, мына 500 80 60 100. Bunu 200 сом алгансың, э? Ошол 200 сом кошулат атпайбы? Мына жакта кошуп жазылып турат го 200. Бизде азыр сиздерден башка да вызовдор толтура да. Сиздер бул эсептешкениңиз. Неме кылайын байке, мен мынакей 700дөн эсептеп берейин. 700дөн албай калды. Соодалашкалар 700дөн mesela эсептеп Сиз берейин. канчадан сүйлөштүңүз эле? Миңден. Берле бул. Байке, просто акчасын берип коюңуздарчы, биз кетип калалы. Берем мына 700дөн өзүң деле айткансың. Мен сага 700дөн эсептеп берем. Ал өзүн деле 700дөн дегеним ал мына жерде Миң зарплата сомдон көтөрөм сүйлөштүңүз дегенде беле? 700 болгон да, зарплатаны көтөргөнүңүз 700 болгон. Мен негизи 1000ден договор кылгам, 1000ден эле төлөп бериң. Сиз азыр 700дөн берсеңиз, тем более мен мына алган акчалар минус айтсаңыз канча чыгат? Аз иштеген бекер күнүм. Алган акчаңды алдым да мен. Жок, алдым, ошо 1000ден эсептеп бериң. Бизге азыр 1000ден жазылды, 1000ден эсептесең. 10500 болуп калат экен, 1000ден эсептегенде ошондо Көрүүчүлөр да көрүп атат байке. мен сизден общий 2030 сом алыпмын, ошо 10500дөн 2030ду минус кылып коюм. Сегиз миң 470 экен. Сегиз миң 470, азыр мен болгон акчамды берем, калганын картаңа котором. Менде азыр акчам жок. Качан которсуз? Ну, соода кылып которуп, будан кутулам да, ошо. Жок, сиз общий бериңиз байке. Берем ого. Общий аласызбы? Общий алыңыз. Азыр могу болгон акчамды берип турайын. Биякта кассадан эме Сен- алып эсептең. Сен ушул жерде туруп тур, соода болгонун алып кетесиң. Ошо жерде Кетпей ушул жерде туруп тур. Ишенбесең. Сиз анда азыр албаңыз алдагы акчаны. Жана арыз ошол бойдон кала берсин. Толук акчаңызды алгандан кийин анан Жок, берем мен, Умар. толук акчаңызды алгандан кийин анан сүйлөшүп аласыздар. Тергөөчү байкелер турат. Өзүлөрү көрүп атат азырчы. Жок, мен Чечишпер да, азыр болгон акчамды берип атпайм мен. Чечишпер. Берем. Жок, болгон акчаны сиз толук тотпойбу, бул эже толук толук бермей болдуңузбу ошондо биз? Я. Толук бербейбиз. Толук бермей болдуңузбу? Берем, бирок аз болгон акчамды берип турайын. Негизи калган сумманы да бермей болдуңузбу? Берем ага. Мынакей 8000. Сиз макулсузбу? Жок, азыр толук бериңиз. Могу жакта Эми айжама көрүп атпайсыңбы мынакей мен 8000 берди, азыр сеники 8470 калды. Аз болгон акчамды берейин, калганын берем. Сиз арызыңызды жазылганда тегиде жатачы, мисалы тергөөчүгө. Ошол тергөөчүгө номериңизди бердиңиздерби? Ооба бердим. Байке азыр толук сумманы бербесе анда сиздерге эле кайрыла берсин. Бул тарапта толук сумманы алгыча, э? Жок болот десем мен катан Бар тартып болсо берем. Анда эмнеге сотрудниктер жумушка аласыздар? Эми болгон берейин деп Жок, атпайм мен сага. ошо карап эсептеп жол берип коюңуз. Берем деп атпайм ошо. Болбосо актан таап берейин деген жумушчуларды эмнеге жумушка алат? Алда тамак аштын жанына акчаны койгонго болбойт байке, билесизби? Biz ушул байкеден түшүнүп каталайын. Что 14 күнү ошол канча деди саатта? 6-да. Саат 6-да ошол түшүнүп кат жазып берсин бизгечи, ошол калган сумманы төлөп берем дегенче түшүнүп кат. А бул эженин арызы бизде тура берсин. А бул байке ошол күнү төлөп бергенден кийин эже сиз бизге барып тосмо арыз жазып берип коесуз, эгер төлөп берсе. А төлөп бербесе биз өзүбүз мыйзам чегинде карайбыз. 2 күн да.
аты жөнүңүз кандай эле? Карабаев Карабаев Бегимкул. Бегимкул байке, Ленинскийдин тергөөчүсү, Ленин районунун тергөөчүсү. Все, ошентип. Сиз көрдүңүздөрбү? Бияктан эме тергөөчү өзү айтты, ошондой кылып, азыр түшүнүк алабыз депчи. Андан кийин барып туруп эметип болсуздар. 2024. Сиздер бул эжеке ора кылбай эле картасына эле отуруп салыңыздар байке. болсо ушундай кылып картага эле отуруп коебуз да. Картасына эле отуртуп. Мен ошол жакта тосмабыз. 12 ноябрь күнү. Бүгүн 12 ноябрь күнү. Деген экен, бул акчаны ошондо сиздер канча сом болду бул жерде? 3640 сом. 3640 сом, э? Андан кийин калганын берем деди, болгондо. Достор, ушундай Гагарина менен аягына келгенде жана Иманалиева көчөсүндөгү асфальте деген жерде эч кандай жанагындай трудовой эч нерсеси жок. Анан налоговый кызматкерлерге да кайрылуум, келип ушул жерде карап койсоңуздар. Анан милиция кызматкерлерине ыраазычылык билдиребиз байке. Сиздерге чоң рахмат. Келип ушул эжекенин жанагы иштөө маянасын алып бергенге бизге жардам беришти. Баягыдай эле өз багыңыздарды өзүңүздөр бересиздер, туугандар.